камалды. Ассаламу алейкум достор, мен адвокат юрист Шердар Абдыкапаров. Мына көптөн бери ушул иш менен иштеп жүрдүк. Блогерлерди Шердар чекесинен киргизип атат депчи. Өзүңүздүн жеке жашооңузду анча биле бербегендер дагы бар. Үй бүлөңүз барбы? Ошо бул жаман актуальный суроо болуп атат. Чоң атам милиция, папам милиция, бир тууган иним милиция. Папам камады, инимди камап келатат, эми биз алар чыгара алды адвокат болуп. Кесиптик жолуңузда сиздин жүрөгүңүзгө тийген окуя барбы? Мас болуп келип үстүнө чыгып туруп чоң кишини сабагандай сабап салган. Кичинекей 3-4 жашта болобу. 6 айдын ичинде бир үйдөн мындайча айтканда 4 адам кетти. Даже экөөсү ыйлаганбыз десек болот. Иштеп атканда эми муну жөн эле адам деп койсоң мындай деп иштеп жүрө бересиң да. Менин тууганым же бир тууганым же меники ушундай болуп калса не болмок деп туруп ошондо берилип иштейсиң да. Куштоо болгон окуядагы жабыркаган айым буга чейин кайра болуп турбу? Мурун сабап жүрүшкөн да. Баткендин баштан баштап бүт барып көрүп келдик. Өзгөрүү барбы? Магазин алыс болгондуктан тажиктердин айылына барып магазинге барып келишет экен. Мындай кылып кетебиз, андай кылып кетебиз деген чалуулар болобу? Келечекте өзүңүздүн кесибиңизди өзгөртөм деген оюңуз жокпу? Келечекте мына Кудайым буйрса быйыл срогум келип калды. Быйыл сотко тапшырам буйрса. Кудайдан тилейбиз биздин услуга силерге тийип калбаса экен деп дегендей. Биз эми адвокаттар эми болушунча иштейсиң, бирок анын тагдырын бир Алла таалам гана чечет. Саламатсызбы, урматтуу көрүүчүм. Бүгүн студиябызда конокто юрист адвокат Шердар Абдыкапаров болмокчу. Саламатсызбы аке? Саламатсызбы Айдана, чакырганыңыздарга чоң рахмат. Келип калдык. Сиз менен каалашканда Баткен жергесинде жүрөм деп айтып калдыңыз эле. Кандай сапар менен барып келдиңиздер ал жака? Баткен жергесине биздин активисттер бар. Жанагы Атакул Жалилов деп, Эртай Искаков деп ушул активисттер менен ошо Баткендеги чек ара маселесин карап, солдаттардын жашоосун карап, мындайча айтканда Баткенге дагы бар элек болчубуз. Анан кандай иштер, эмне болуп аткан ошолор боюнча барып, мындайча айтканда кыдырып Баткендин баштан баштап максат айылы, достук айылы акырына чейин бүт барып көрүп келдик. Өзгөрүү барбы? Өзгөрүү десек, мына даже биз ошол жерде зым тосулгандардан бери көрдүк. Ал жерде эң башкысы тынчтык орнолуп туруп, мурункудай азыр биз Баткендеги элдер менен да жолугушуп сүйлөшүп аттык да, алар дагы айтып атты, мына мурункудай тынчтык болуп, азыр кээ бир жеринде айтып атты, магазин алыс болгондуктан тажиктердин айылына барып магазинге барып келишет экен. Мурункудай мындай мейман достук уже орнолуп, жанагы границаларга уже көбүнчөсүнө уже зым тартылып, жанагы арматуралар коюлуп, уже көп жакшы иштер болуптур деп айтсак болот эле. Жалпысынан сиздин атыңыз Шердар деп өзгөчө коюлган да. Анан көпчүлүк сиздин юристтик, адвокаттык иш тажрыйбаңызды көрүп бааласа, өзүңүздүн жеке жашооңузду анча биле бербегендер дагы бар. Анан кайсы жерден кулуна болосуз? Ошол боюнча кененирээк айтып барсаңыз. Негизи биз Нарын облусунун Атбашы районунда төрөлгөнбүз. Ошол жакта биз окуп атканда ошо Казыбек деген школа болчу, орус мектеп. Ошол жерде окуп чоңойгонбуз. Анан ал жакты бүтүп келип, КНУ деп коебуз, жана улуттук университет аякка тапшырып, юридикалык факультетине ошол жакты аяктаганбыз. Анан аяктап, ушу юридикалык сферада иштеп, анан помощник адвокаты болдук, анан адвокат болуп, ушу тармакта уже иштеп жүрөбүз. Кичинекей кезиңизден эле адвокат болом деп кыялданчу элеңиз? Жок, негизи мен кичи кезде милиция болом дечим. Анткени милиция болом деген себеби, мен да өткөндө да бир интервью барганда айткам. Чоң атам милиция, папам милиция, бир тууган иним милиция. Анан мен дагы ошо папамды эметип кызыкчумун да, анткени кичи кезде эсимде да папам ошо пистолеттерин, наручниктерин алып келсе, тибрачкам экөөбүз колдорубузга салып, окторун чыгарып бүт немелерин эметип койсо, пистолет менен ойноп, ошондон эми кичиксиң да кызыгып, милиция болгон жакшы экен дечүбүз. Анан кийин милициянын жумушун кийин чоңойгондон кийин көрүп, мисалы биз эс алуу күндөрү деп айтып атпайбызбы? Жаңы жылда дейли, жана каникулдарга, выходной күндөрү биз эс алып жатсак, например, абагы милициялар күнү түн иштешет. Оцепление деп, тынчтыкты карап, бирден музычы болсо сразу милициялар биринчи рядка өзүбүз эле билген. Анан ошолорду көрүп, анан кой, мен дагы уктаган жакшы көрөм дегенде, алар таң атпай турушат дегенде, анан ушу адвокатураныгы таңдап кеткенбиз десек болот. Себеп эмне болду? Себеп эми чоң атам камады, папам камады, инимди камап келатат, эми биз алар чыгара алды адвокат болуп. Эми как бул мына юмор сыяктуу. На самом деле ошо адвокаттын жумушун помощник болуп, адвокаты болуп жүрдүм.
Анан көрдүм жумуш ушундай кызык экен, мисалы кээ бир адамдарды куткарат экенсиң дегендей адвокаттын иши мага кызык болгондуктан ошон үчүн адвокатураны тандап кеткем. Адвокаттар демейде мындай коомго жардам берсе дагы баягы көшөгө аркасында болот да. А сиз кылган иштериңизди блог аркылуу көргөзүп атасыз. Мындайча айтканда блогер, адвокат, юрист сиз биринчилерден болуп чыгып атасыз десек да жаңылышпайбыз да. Анан дал ушундай өзүңүздүн блогуңузду жүргүзүүгө эмне түрткү болду эле? Менде эң ошо блог жүргүзөйүн дегенде эң биринчи ишим ошо СМИ медиа тармакка чыккан. Может баарыңар көргөнсүңөр же көргөнбөсүңөр, бул дагы бир катуу резонанстуу иш болгон. Ошо мен ат баштан мындай атпаймынбы? Ошондо бир ат башта туугандарым чыккан. Бир сокулукта бир окуя болгон. Кичинекей Рамазан деген 3 жаштабы, 4 жашта бала. Ошону өгөй атасы чоң кишини сабагандай сабап салган да мас болуп. Анан мамасы 102 чакырса, милициялар да келбей коет, ошо сокулукка келбей коет. Анан ызы чуулат, анан ал бала больницага жатат. Анан биз ошо кезде чакырып барсак, ал баланы мындайча айтканда кичинекей 3-4 жашта бала, ошо өгөй атасы мас болуп келип үстүнө чыгып туруп чоң кишини сабагандай сабап салган. Көздөрү, моостору, бүт денеси көк ала. Анан ошол бойдон милиция 102 ошо бойдон келген да жок. Анан ошо больницага барганда да милицияда келбеп тирешин реакция жок болгондуктан анан эмне кылабыз деп анан ошо бизге кайрылып, ошо медиа тармакка чыксак, анан ушундай общественный резонанс көтөрүлүп, сразу реакция кылышып, ошо адамды сразу камашкан да алып. Анан ошондон кийин ошо эми конечно бул жерде бардык милиция эле жаман эмес, бардык адвокат жаман эмес дегендей, 5 кол тең эмес дегендей. Анан ошентип СМИге чыкканда, бул общественный резонанс, бул жанагындай действительно со стороны милиции дейбизби же башка жак дейбизби, ушундай беспредел болуп атканда бул жакшы турбайбы деп, ошо мындайча айтканда СМИни ошондон бери кээ бир жактарда болгон, ошондон бери өздөштүрүп колдонуп кеттик десек болот да. Өзүңүздүн блогуңузда 2020-жылдан бери алып барам деп айтып калдыңыз. Туура айтасыз. Анан айтсаңыз, сиздин деги эле командаңыз барбы? Сиз жеке адвокат болуп каласызбы же бир мамлекеттик мекемеге башып ошол жакта иштейсизби? Как раз ушул боюнча да бир кээ бир суроолор дагы берет. Анткени айта кетишим керек да, биз негизи мен мамлекеттик адвокат эмесмин, мен частный адвокат дейм. Мамлекеттик адвокат деп ал ГГЮПтан болот. Алар ошо мамлекет тарабынан бекер адвокат, анын акчасын мамлекет төлөп берет. Бизге мамлекет төлөп бербейт. Биз ошон үчүн жеке адвокат катарында өзүбүз ишмердүүлүгүбүздү өзүбүз алып барабыз дейт элек. Анан ошо кээ кезде айтып атпайбы, гонорарды сурап калышат, анан акчасын айтсаң ами кымбат экен депчи. Ошондуктан бул биз жеке адвокат гонорарыбызды $3000 дейбизби, $5000 дейбизби, $10,000 дейбизби, биз ошо договор түзөбүз, ошо договор менен налог төлөйбүз дегендей, биз ошо жеке адвокаттар ушундай ишмердүүлүк кылабыз десек болот. Ошондо сиздерге кайрылган адамдар сиздердин кызматыңыздар үчүн акча төлөшөт. Анан ошо менен иш алып барасыздарбы? Ооба, мисалы иш алып атканда эми примери деп коелу. Бир наркотик боюнча закладка кылды, бир бала наркотик менен кармалды. Ал бала эми түрмөдө отурат да, ата-энеси же бир туугандар келет. Ата-энеси менен мен мындай адвокатмын, договор түзөбүз, монча акчага иштеп барып атам дейбиз, договор түзөбүз. Анан ошо договор негизинде уже иш алып барабыз десек болот. Анан айтсаңыз, сиз блогерлерди акыркы чорларда кылган баягы иш аракеттерин сындап, өзүңүздүн юридикалык көз карашыңызды дагы айтып келесиз да блогуңузда. Анан башкалар айтмакчы, тамашалап айтып атышат го, блогерлерди шырдор чекесинен киргизип атат депчи түрмөгө. Анан айтсаңыз, блогер болгондон кийин алардын да бир жоопкерчилиги барбы коом алдында, же өздөрүнүн баягы каалаган иш аракети менен блогун жүргүзө берсе болобу? Негизичи мындай да, мына акыркы революцияларды алып койсок, ушу негизи анткени блогерлерде булардын канча 500 деген, 1000, миллион деген ушундай подписчиктер бар да. Анан ошо акыркы мисалы 20-жылкы революцияны алып койсок, ушундай блогерлер властька монтип, же момундай элдерди дүрбөлөң кылат, ушинтип таракын чогултуп алып, анан жанагындай башаламандык, жанагындай ызы чуулар болуп кетет да. Ошондуктан айтып атышпайбы, свобода слова эмнеге жок деп. Свобода слова качан бүтөт? Свобода слова деп эле сүйлөп эле атпайсызбы? Жанагындай мыйзам бузуулар менен элдерди жанагындай дүрбөлөң кылып, мисалы бир сөз менен канча адамды негатив кылды. Мындайча айтканда, эки блогерди айтып коелу, жана например Айбек Уланов менен жана тиктокер Бауыржан деп. Ошо мындайча айтканда эки сөз менен бирөөсү минтип атат.
ошол аял 20 жылдыкы барып аялыңар бирөө менен мындайча айтканда изменять этип койсо силер эмне кылмаксыңар деп бүт аялдарды эркекке мындайча айтканда мындай орусча айтканда травить этип дегендей. Берки жана Бауыржан деген блогер боюнча дагы ал дагы бирдеме кылды да зына кылган үчүн типа ал жөн эле өлтүрбөйт да деп ошондой жама мыйзам бузуу сөздөр менен и ошондой наказание алдык деш керек. Ошондуктан биз да жаңы эле кайталап айта кеттик. Свобода слова бар, сүйлөп эле атпайбызбы, айтып эле атабыз. Свобода слова качан бүтөт? Жанагындай мыйзам бузуу, жанагындай призывтар менен элди дүрбөлөөнгө салган бул уже не свобода слова, а орусча айтканда уголовно наказуемое деяние деп айтабыз да. Ошол блогерлердин иш аракети сиздин юридикалык көз карашыңыздан кийин анан колго алынды деп айта аласызбы? Негизи мындай да, башында чыкты, анан ызычуу эле болуп атышты. Анан биз как бул жерде не как адвокат, не как юрист катары. Бул жерде биз эми юрфакты окуп бүткөн юридическое образование бар да. Анан биз карасак как жаран катары, мына жаран катары эле алып коелу. Баарында кыздары бар, энеси бар, эжеси бар, сиңдиси бар деген, карындашы бар дегендей. Мисалы биз анткени ошол кезде каза болуп калганда бизге анонимный звоноктор келип атты да. Туугандарынан, алыс кошуналарынан чалып. Ал эженин мисалы күйөөсү жанагынтип атып түрмөгө камалып кетип атат. Ал эже өзү каза болуп калып атат. 5 баласы бар экен. Эң кичинекейи 5 жашта экен. Улуусу Бишкекте студент экен. Анан өздөрү жанагынтип кан жутуп, туугандар менен балдары жанагынтип атса, анан жанагындай интернетте мындайча айтканда хайп, популизм кылыш үчүн ар кайсын сүйлөп, ошентип айтып атканда, мындайча айтканда добивать этип атат деген сөз да. Анан биз ошону жаран катары ушуну иштешибиз керек. Ошо менен как жаран катары бул это мындайча айтканда человеческий фактор дагы болот, и мыйзам бузуу деп да эсептеп, анан мен жанагында биз петиция кылып, кол топтоп, анан как граждандар катары мен сап башында болуп, мына бир жаран ушунда Абдыкапаров Ширдо Жолдошбекович деп, анан артыбызга жанагы желающий жарандар келип кол койду. Ошо менен арыз жазып, анан аягы жанагындай результат болду десек болот да. Ошол айымдын баягы ишин карап атканда сиздер мындай аныктаган жоксуздар? Мисалы Асель Ногойбаева буга чейин милиция кызматкерлерине бир нече жолу кайрылган да, күйөөсү тарабынан зорлук зомбулук көргөн үчүн. Ошол Ошто болгон окуядагы жабыркаган айым, каза болгон айым буга чейин кайрылып атыптырбы? Негизи биз дагы уктук, буга жери арыз боюнча уккан жокпуз, бирок ошо жана анонимный звоноктор келди деп атпайсызбы? Алар мурун сабап жүрүшкөн да. Мындайча айтканда периодически постоянно тепкилеп жүрүшкөн да. Андан мурда дагы айтып калышты, жана ошо Сай деген жерде жашашат экен, ушунда айылбы. Анан ал жерде чоң бир тоо, Төш деген ушундай тоо бар экен. Ошол жактан жылаңайлак сабап жүрчү экен деп мага ошо чалып айтып атышты. Мен номерин анонимный звонок деп эме сактап койгом. Ошол информацияларды ошолдордон алып аттым да. Мындайча айтканда алыс тууган экен. Ошо жана айтып атпайбы, атка мылтыгы жана Пытро деп ошо мындайча айтканда чачырап теткен, кекилик атчу экен да. Ошо кекиликтерин алып, ошо туугандарына берип турчу экен. Ошо мылтык менен атып анан жанагындай окуя болуп атпайбы. Ошолор айтып атат, мурун постоянно мындайча айтканда периодически ушундай запкы жеп жүргөн деп. Анын запкы жеп жүргөндүгү тууралуу сиздерге анонимдүү бир чалуулар түштү. Бирок ошол адамдар ошол учурунда милиция кызматкерлеринин өздөрү да арыз жазган эмес да. Мисалы сиздер кол топтогондо дагы 150 адам келди, анын экөөсү эле эркек киши болду деп айтып атасыздар да. Демек азыркы аялдарга болгон зорлук зомбулукка аялдар көбүнчө басым жасап атышат да. Эркектердики кандай болуп калат ошондо? Эркек адамдар бул нерсеге кандай көз карашта болуп атышат? Негизи билбейм, эми эркектер мен ойлойм жанагы мужская солидарность кылып коюшту окшойт деп. Анткени арыз деле биз деле жана эң биринчи Айбек Уланов менен деле кол топтогондо, анда ошо жана сап башы болуп койгондо, анан дагы бирөө где-то 50дөй 60тай кыз келиндер келсе, ошо алар арасында бир бала, жаш бала келип кол коюп кетти да. Анан эркектер ойлоп атам, может эми эркектер мындай эмеспи? Анан жумушу болуп калды, же может мужская солидарность эми аны. Мен жеке оюм ушинтип ойлойм да. Бауыржан, блогер Бауыржан ошол чек арадан өтүүгө аракет кылганда анан кармалды деп сиз билдирип калтырдыңыз да. Ошондо бул өзүнүн башына түшкөн жоопкерчиликтен качып чек арадан чыгууга аракет кылганбы же кандай? Жок, негизи бизге ошондо биз айтып атканбыз, бизге ошо милиция тараптан Бауыржан ошо жана Айбек Уланов камалгандан кийин ошо загран чыгып кетти деп укканбыз. Анан бизге
Анан ошо кийин башка эме интернет баракчалардан көрүп калдык. Ошо мага чалып келаткан экен, мына жолугам депчи. Анан ошо жолугам деп кирип атканда ошондо сторожевой карта бар да. Ошонун негизинде кармалды да. Сизге жардам сурайм деп кайрылайын дегенби же кандай? Жок, анан мен ошо кармап келгенден кийин ГУБДга барып жолуктум да, эмнеге чалдың эле десем, өзү айтты. Ошо видеого да тарткам өзү эме деп. Ушул иш боюнча жолугуп сүйлөшөйүн дегем депчи. Анан ГУБДан жолуктук. Ошо. Жакында эле дагы бир резонанс жараткан кинофестивалда болгон окуя боюнча сизден сурагым келип атат, юридикалык көз карашыңызда. Жанар Айымдын деги ушул кылган аракетине кандай жоопкерчилик тарта алат? Негизи жанагы эгер мындай мыйзам катарында караганда ала кетсек, эми как юрист катары, эми менин как көз карашым да, жеке менин оюм, жанагы Жылаңач, Барды жарым Жылаңач деп бул фестиваль, бул коомдук жай деп айтылат да. Бул боюнча мелкое хулиганство. Мелкое хулиганство бул боюнча 5500 сом штраф, болбосо 3 суткадан 5 сутка жери арест, же по-моему 40 сааттан 100 саатка жери коомдук ишке деп жанагы тазалыкка жардам берет, мисалы Бишкекте эмне коомдук иш бар, ошолорго жардам берүү деген сөз да. Берки жанагы эме боюнча деле айта кетелби, экинчи иш боюнча деле. Же именно ошо боюнча эле. Жок, экинчи ишин деле болсо. Анан жанагы экинчи сүйлөгөн боюнча дагы көрүп атпайсызбы интернеттен? Жанагы бирдеме жаман сөздөр менен сөгүп туруп амин Аллаху акбар деген жөнүнөн бул жерде эми как ошо юрист катары айта кетсек же жаран катары айтсак, бул жеринде негизи мен ойлойм призыв бар депчи. Ал окуянын болгонуна бир жумадан ашып кетти да. Анан ошол убакыт аралыгында Жанар Айым кандай жаза алды? Же дагы деле ала элекпи? Кстати, ушул боюнча айта кетеличи, как раз колдонуп дегендей. Мисалы мындай да, баары эле жанагы эки блогерден кийин камалгандан баары эле мени сен 200 адам экенсиң, двойные стандарты, бирдеме деп мен өлө бүтченде жамандап атышат да. Жана Threads'те, Instagram, TikTok бүт жакта. Анан мен айта кетилдим, эми мен деле жумушум бар да. Мисалы камакта андан башка толтура жумуштарым бар. Анан мен айтып атам, анда сен иште, давай колтоп да, мен сага жардам берейин депчи. Анан ушинтип эметпесең эле, как будто мен бирдеме болсо эле сразу эле мен бара калып, мен деле иштешим керек дегендейчи. Анан эми биз деле бирок көчө интервью бергенде деле айттык, эми мейли кыз тарап деген бул көчө ошо как раз Instagramга чыгарганбыз. Эми бул кыз тарап экен, кечирели, анткени айкөлдүк кылалы, эртең мисалы биз мына ушунча балдар чогултуп туруп бир кызды каматып салды деп бүт өлкөгө уят болобуз деп, аны дагы баарын айтып, баарын түшүндүрсөк, сен эркектерди минтип, кыздарды минтесиң деп бүт жак атайын мемдерди коюп эле мындайча айтканда шылдыңдоо менен жаман аттуу кылып ушундай нерселер кетип атат да. Эми бул мен жеке оюм. Анан айттым, пожалуйста, мен эркектерге иштедим, дагы бир кыз адвокат, юристтер бар, барып кол топтосун, ну только не я депчи. Анан биз деле жанагы ошо кезде эме кылдык. Биз дагы ошо Жанара менен сүйлөштүк. Эми коомду улам жинне тийбей, кечирим сурап койсоңуз. Жеке сүйлөштүңүздөр, Instagram баракчадан сүйлөштүк. Коомду жинне тийбей, мындай кечирим сурап койсоңуз, может эми бизде деле кыз киши экен деп кечиритти десем, анан кайра эме кечке жуук постторун карасак, кайра жанагындай купальник жаткан немелерин, сүрөттөрүн чыгарганда, огош бетер коом жини келдиби деп ойлойм да. Анан ушул убакка жери пока эми эч кандай жаза ала элек деп айтсак болот. Бирок алдыдагы убакытта алышы мүмкүн да. Алдыдагы убакта эгер ошондой действительно жуй катталып, же ушундай активисттер иштеп, эгер аракет кылса, катталышы мүмкүн. Кыргызстанда адвокаттар аябай эле көп да. Анан сиз эл алдына чыгып калган адвокат, юрист катары көпчүлүгү сизди көрүп, анан ушул шордор чечип бериши мүмкүн деп баардык проблемаларын сизге айтып, күнүгө чалуулар көп болсо керек. Как раз мен силерге телефонду алып көрсөтүп кой берейин. Мына практикада айта кетели, анан ушул моментте дагы колдонуп айта кетпесек, анткени азыр бизде деген мына сизге көрсөтө кетели, мына WhatsApp'та 6798 SMS. Бул почти 1,5 айдын ичинде эле да. Анан берки даже өзүмдүкүндө 556, TikTok бар, Instagram бар. Бунун баары менен ушундай чалуулар күндө, SMS-тер келет. Анан кээ бирөө мындай жамандайт да.
эми менин деле личный жашоом бар, анткени кечке күнү түнү биздики негатив жумуш да, сотто жүрөсүң, робудага барасың, адам камалат, бирдеме болот, бүт всегда адамдын көз жашы дегендейчи. Аяка мисалы сотко, милицияга жырган адам барбайт дегендей. Ана выходной күнү эс алайын десең, кечке жанагындай чалуулар болот. Анан телефонду өчүрүп жооп бербесең, сен минтип кеттиң, тинтип өзүңдү сезип алдың, жооп бербейсиң деп, анан баарын мындайча айтканда баарын успеть этпей эткенсиң да. Даже помощницам бар, ал деле экөөбүз чогуу мынча күнүнө мисалы Инстаграмда канча просмотр болот, ошондон почти 30% жазат, чалышат. Күндө калп айтпайлы консультацияга деп 100ге жакын адам чалышат. Анткени сотто отурасың, сотко киргенде 1-2 саат сотто болосуң. Аяктан жооп бере албайсың. Анткени судебный процесс болуп атканда диктофонго жаздырып угасың да, ким кандай сүйлөдү, кандай болду деп, кийин ошо эмесине жараша иштейсиң дегендей аяктан кечке чалышат. Анан жанагындай сен жооп бербей мындай тиндей деп ошондой жаман сөздөр дагы көп болот десек болот да. Как раз моменттен кечиресиз колдонуп айтып алдым да. Күндө негативдүү баягы маалыматтарды өзүңүзгө кабыл алып, ошол нерсе моралдык жактан таасир этпейби? Негизи мен ойлодум, ушу акырында ушу көп иш алып кеттим. Анан эми как мындай айтып коелу, ушундай иш көбөйүп кетти, консультация берип, тияка берип, бияка чуркап, ушундай иш көбөйүп кетти. Анан бир кезде эме да, өлө курсагым ачты да, мен ойлогом, эмне обед кылбадым беле, эмнеге курсагым ачып атат деп жүргөм да. Анча метаболизм ушунча жакшы иштеп калды депчи. Анан бир кезде карасам, до такой степени заработался, ал обедти көчө кылып турдум, элестетиңиз. Ушунча көп иш болгондуктан, анан жана сиз айткандай эле, биздики эртең менен баштап 9-да соттук процесстер башталат, кечки саат 6-га чейин иштемей. Соттордочу, соттор 6-да жабылат, андан кийин башка адамдарың да бар да, робудада дегендей. Ал робудага да где-то 1-2 саат допрос болот, клиентиң допрос кылат, аны сурак кылат, ошондой иштер болот, робудада жүрөсүң. Андан чыгып алып тренировкага келесиң. Тренировкадан чыгып алып өзүң жеке иштериң бар, аны кылып үйгө келесиң 10-11-де. 11-лерден мисалы процесске даярданасың, эртеңки процесстер бар да. Анан мисалы элдер сага ишенип келишет. Анан процесске даярданасың, эртең даярданбасаң, берки тараптарда адвокат отурат, прокурор отурат, сот отурат. Анан эч нерсе билбей аяк барсаң, бул семейге жөн эле сүйлөп коюп эле, биякта эч нерсе билбейт дегебей, ошон үчүн түнкү саат 2-3-кө чейин даярданасың. Анан эртең менен кайра 7-8-де турасың, күндө ушинтип 3-4 саат уктап, бир жумада мындай уже 4-5 келгенде уже кадимгидей выгорание болуп, нерв болуп, бирөө сүйлөсө жакпай, пробкадан нерв болуп, ушундай адвокаттын жумушу. Анткени мындай да, сен адам сага жанагындай акыркы надеждасы менен келет да, камалган адамдыкы. Бул чыгарып берет ушу адвокат деп. Анан ушундай ответственности сезип атып эле, ушунда мындайча айтканда выгорание болуп, акырында нерв болуп, анан анча-мынча чаштар агып кирет экен дегендей. Ушундай жумуш биздики. Кесиптик жолуңузда сиздин жүрөгүңүзгө тийген окуя барбы? Мен өткөндө дагы бир ушу окуяны айтып берейин, сиздерге деле айтып берейин, может силердин көрүүчүңөр башка дегендей, туурабы? Менде бир өлө катуу таасирлүү окуя болду. Даже ошо менин агайым учителим бар, ал иште экөөбүз алып барганбыз. Даже экөөбүз ыйлаганбыз десек болот. Буквально 1,5 жыл мурда болгон. Жанагы менин бир клиентим бар болчу, клиент эжем. Аламинский рынокто магазин бар болчу, магазин иштетчү. Уктуңуздар беле ушуну? Жок. Магазин иштетчү, ошо мурунку күйөөсүнөн алиментке деп ошо алиментин берип, алименттен жардам берип жүргөнбүз. Иштеп жүргөнбүз. Анан бир күнү эле чалып калды ошо эженин номери менен. Анан алсак мамасы экен. Мамасы ыйлап чалды, эмне болду десек, айтып берди. Бизде ошо кызым көлгө эс алтам деп, көлгө эс алтып баратып, ошо мамасын, анан тайнесин эс алтам деп балдары менен баратып, ДТПдан каза болуп калыптыр. Каза болуп калды деп, анан ошо үйлөрдү мен кызыма дарственный кылдым эле. Анан биринчи күйөөсүнөн ажырашкан да, экинчи күйөөсү бар да, эми кайра өзүм өткөрүш керек деп. Анан хорошо деп ал ошо иш боюнча сотко бердик, Свердлов райондук сотуна. Анан ал жерден утуп чыгып өзүнө өткөрүп бердик эжеге. Анан өткөрүп бердик. Анан ошо кезде эле эже эле нерв боло берчи. Менин кызым ушинтип мени көлгө эс алтып барам деп эле, ушинтип баратып мен үчүн өлүп калды деп эле ушинтип жүрүп, бир кезден психиатрический больницага жатып калды. Анан бир кезден катуу ооруп, анан ал эже да каза болуп калды. Ал эже каза болуп калды.
анан каза болуп калып, анан биз ошо шаардык сотко бергенбиз да. Шаардык сотко берип, анан жанагы биринчи каза болуп калган эжен же алимент боюнча анан ошо экинчи күйөөсү бар болчу, эме менен ооручу, гемодиализ менен. Анан ал менен эле ошо экинчи сотто болуп, давай по-хорошему бөлүшөлү, биякты силер алгыла, биякты тайнесинде калсын, өлүп калды да, балдарына калсын деп сүйлөшүп атып, анан шаардык сотко келгиле деп, анан күйөөсү менен чалып сүйлөшүп атканбыз. Анан күйөөсүнө чалсак эле бир күн жок, көрсө ал жай ошондон кийин эле гемодиализден алгаза болуп калат. Анан алгаза болуп калгандан кийин анан эмне кылабыз деп дагы иштеп жүрдүк, ошо шаардык сотко барып жүрсөк, анан бир кезден кийин дагы уктук. Анан жанагы биринчи ДТПдан каза болуп калган деп атпайбыз, ошонун кичинекей кызы бар болчу, 2-3 жаштагы. Анан ал ошо жанагы байкенин кыркы болуп атканда, жана зыгырмай кайнап аткан зыгырмай түшүп кетип, андан ожог болуп, ал дагы өлүп калган да. Мындайча айтканда, 6 айдын ичинде бир үйдөн мындайча айтканда 4 адам кетти. Анан ошолорду биз өз көзүбүз менен көрдүк да, баарын таанып, көрүп жүрүп, кызын да көргөнбүз. Анткени магазинге барганда ошо кызы, кичинекей кызы жүрчү. Анан ошентип неме эткен, мында кадимкидей кээ кезде ишиң болбойбу же бирдеме болгондо ошолорду көрүп, мында кадимкидей шүкүр айтасың. Азыр балдар жетим калды. Да ошо кезде дагы бир кызы, 3 баласы бар да, бир кызы да ошо ДТПдан буту катуу чорчунуп, ал дагы инвалид болуп калды. Тайнеси дагы позвоночнигинен, буттарынан бирдеме болуп, ал дагы жамбашсынып, ал дагы инвалид болуп калды. Мындайча айтканда, бир үй бүлөдөн 4 адам жарыма жылдын ичинде эле кетип калды деп айтсак болот да. Ошо мисалы дайсыкпор эстегенде бизде кадимкидей кээ кезде болот го, эми адамбыз да, проблема болот, бирдеме чыгат, анан ошолорду эстеп туруп, Кудайга шүкүр дейсиң да. Соттук иштердин жүрүшүндө сизге жардам сурап келген адамдарды коргой албай калган учурларыңыз болобу? Мындай түрмөгө алынып кеткен учурлар. Ачыгын айтсак, кээ бир мындай да, биз эми адвокаттар эми болушунча иштейсиң, бирок анын тагдырын бир Алла таалам гана чечет. Адвокатка адам камалып кетип атса, бул деле мындайча айтканда өзүңө минус болот дегендей. Бирок кылмыш кылган, но все равно дегендейчи. Ошондо кадимкидей бооруң ооруйт, сенин көзүңчө эле басып жүрүп эле же бирдеме болуп камалып атса, анткени бул камалып атканда, ошол жерден наручник салып кетип атканда, бул адам мындайча айтканда кейпин көрүп алып, мындайча айтканда бооруң ооруйт да. Ачыгын айтканда, мына эми адамбыз да, өткөндө деле даже блогерлер деле камалып атты, жүрдүк, эметкен, анан бооруң ооруйт экен, все равно по-любому бооруң ооруйт экен. Боорум ооруду, как ачыгын айтыш керек, адам катары боорум ооруду. Анан наркотикалык каражаттарды колдонгон же болбосо ташып иштеген балдар дагы ата-энелер менен иштешип калам деп айткан экенсиз да. Анан ошол ата-энелердин соттук процессте өзүн алып жүрүүсү же болбосо ички баягы кыйналууларын көрүп атып, ал дагы сизге сокку болбойбу? Негизи мындай да, азыр ошо наркотикалык затты, бул азыр Telegram деген бир баля болду. Жанагы кураторлор чет өлкөдө отурат, бүт чет өлкөдө отурат. Анан жанагындай указание берип, бул наркотикти бияктан аласың, буну бияктан алып үйүңөн расфасовка кылып, бияктарга закладка кыласың дейт. Анан бүт эле карасаң, көбүнчө мен азыр иш боюнча наркотиктер 70-80% 25 жашка жарайт. Бүт жаш балдар, арасында мына камакта отургандар 16-17 жаштагы балдар да бар. Кичинекей балдар, кыздар бар арасында. Анан ата-энелер келип ушундай ыйлап, эми аларды постоянно конвой наручник менен клеткага алып келип, мындайча айтканда, эми закон ошондой да, анан ошентип алып келишет, мамалары кадимкидей ыйлап, жанагындай болгондо анткени болот да. Мындайча айтканда, негизи адвокаттарды мындай болуп деп мен өзүм оюм ушинтип айтам да. Иштеп атканда, эми муну жөн эле адам деп койсоң, мындай деп иштеп жүрө бересиң да. Ошон үчүн ордуна коюшуң керек да, менин тууганым же бир тууганым же меники ушундай болуп калса, не болмок деп туруп ошондо берилип иштейсиң да. Ошентип көрөсүң, кадимкидей действительно бооруң ооруйт, ата-энеси ыйлашат. Анан действительно жанагындай наркота табылган, кадимкидей эле факт бар. Анан кадимкидей ошол жактан бул наркотиктеги эң мындайча айтканда, бул наркотик убийстводан да чоң статья да. Убийствонуку мисалы бир адамга 8 жылдан 12 жыл берип атса, бул наркотиктеги 12 жылдан 15 жылга жери да. 12 жыл берип атса, элесеңиз, 16-17 жаштагы же 18-19 жаштагы адамга сага 10 жыл же сага 12 жыл деп берип атса, ата-энеси ушундай кадимде соттон ыйлашат. Аларды көрүп, мындайча айтканда, зээнин кейит, бооруң ооруйт дегенде, эми айла жок. Кылмыш кылынса, ошондой экен да дегендей. Сизге коркутуп, сени мындай кылып кетебиз, андай кылып кетебиз деген чалуулар болобу? Ага ачыгын айтканда көнүп деле калдык, толтура эле болот. Башында кандай реакция болчу эле? Башында айтчу,
минтип кетем, тинтип кетем деп анан коркчусуң. Анан эми аз деле кээ кезде действительно жазышат, даже өткөндө бир интернетке чыгарып мындай минтебиз тинтебиз деп ошо жазылып калды да. Анан коркутушат, анан уже коркпой деле калат экенсиң, анан көнүп деле калат экен, көнбөй эле койголу, бирок все равно уже мындай баягыдай эле деп калат экенсиң деген нерсе. Эң чоң коркутуу же болбосо сизге кол салуулар болду беле? Көчөдө баратканда кармап алып деген сыяктуу. Бир эме кол салуу эмес, эме болгондо мындай. Мен ошо эстедим да. Просто ал ишти унутуп калыптырмын да. 2021 жылы болуш керек. Мен бир потерпевшийга адвокат болгон. Ал эме болчу да, разбойное нападение депчи, ну чала ОПГлар депчи, жана ушундай разбойное нападение болуп, биз ошо соттон мындайча айтканда жабырлануучунун өкүлү катары, адвокаты катары, өкүлү катары ошо сотто иштеп, бул мениш керек, тиниш керек деп ошо камалган. Анан кийин 2023 жылы ошо мени таанып калышып, каяк жактан эле, Чүйгөгө эле, ошол жакта тренировкалам, ошол жактан кечинде келет, тренировкадан чыгып келатып, анан өтүп келатканда бирөө ошо бирөө ошо подсудимый, анан бир бала өкөө келип, сен мына көрбөйт деп ойлогонсуң да, мындай тиндей деп коркутканга аракет кылышкан. Анан ошол кезде элдер көп болчу, анан мен деле эмне кыла аласыңар? Давай, пожалуйста, кыл, эртең өкөң экенсиң, эртең мыйзам чегинде жооп бересиңер дедим. Анан кичине сүйлөп, кийин деле жолугабыз, андай мындай деп кетип калышты. Ошондойлор болот эми. А так мындай катуу угроза, андай Кудай сактасын. Үй бүлөңүз барбы? Ошо бул жаман актуальный суроо болуп атат негизи. Постоянно любой жака барбайын үй бүлө. Эми жумуш деп жүрүп көрсө карабайсызбы? Күндө кээ кезде ушундай личный жашоого дагы убакыт болбой калат экен. Ошондуктан азыр Кудай буйрса быйыл деп буйрса аракет кылып атабыз, буйрса. Ошондо алам деген кылыптыңыз барбы же жөн эле ниет кылып койдуңузбу? Эми ниет кылып кое береличи. Ниет кылып койдуңуз. Ниет кылып кое берсе. Азыркы учурда сиздин үй бүлөңүз болсо, балким үй бүлөңө дагы ушундай иш аракеттерди жасайбыз деп коркутмак болуш керек, сизге чалуулар түшүп аткандар. Может билип, бунун үй бүлөсү бар экен, может через слабого пола деп аялың аркылуу коркутмак дегендей, может быть. Кээ кезде жанагындай чоң иштер болгондо эми коркутпайт, эми туугандарың аркылуу чыгат, ата-энең аркылуу чыгат. Может аялым болгондо аялымды коркутмак дегендейчи эми. Канча жашка чыктыңыз? 33. 91-жылы кылабыз. Деги эле мындай туугандарыңыз тараптан бир туура эмес иш аракеттерди жасап, анан сиз адвокат катары өзүңүз иш алып барып атсаңыз, эми ушуну жөн эле койбойсуңбу, таштап эле койбойсуңбу деген нерселер болобу? Тууганбыз го деген сыяктуу. Ошондой окуяга туш келдиңиз беле? Туугандар жактанбы? Жок, туугандар жактан деле болот, эми минтпей эле кой, анткени өзүңө көп врагтарын эметип алдың, минтип алдың, эртең анан буларым баары өчөшүп минтишет, тинтишет дейт. Мамам деле айтат, эми зачем аны минтесиңер, папам өкөчү. Эми эметпей эле кой да деп айтышат. Анан эгер бир баштабасаң, уже ана аягына барышың керек да. Аягына барбасаң эртең мындайча айтканда репутация болот. Бул башына келип эле сразу эми ой жаман да. Бул тияктан бияктан акча алып алып ошон үчүн бүтүрбөй койду дегендей. Адвокат десе көпчүлүгү айтышат да, баягы адамды коргоо тарабына көбүнчө иш алып барган адам депчи. Анан сизде болсо эмнеге эле адвокат болуп, адамдарды, блогерлердин баарын каматып атат деген дагы суроолор жаралып атыптыр. Негизи мындай да, адвокат ошо жөн кээ кезде айтат, адвокат жөн эле камактагы адамды наоборот чыгарыш керек да. Бул адвокат мындай. Адвокат ошо айыпталуучу адамга дагы адвокат болот, же камалып аткан адамга дагы. Адвокат бул жанагы жабырлануучу берки тарапка дагы адвокат болосуң. Мисалы, пример кылып айтып коелу. Бирөөлөр алдап кетти, түрмөдө отурат. Анын адвокаты болуп, аны жактайт. Сен алданып калган адам адвокат болуп, тияктуу алдап кетти деп прокурор менен кошулуп, алдап кетти, минтип кетти деп сен ошону мындайча айтканда акчаңды өндүрүп аласың же каматасың дегендей, бул адвокат жабырлануучуга дагы и обвиняемыйга дагы адвокат болот деген сөз да. Вот ошондой. Келечекте өзүңүздүн кесибиңизди өзгөртөм деген оюңуз жокпу? Келечекте мына Кудайым буйрса быйыл срогум келип калды, быйыл сотко тапшырам буйрса. Анан сотко барып, Кудайым буйрса адилеттүү иштеп беребиз деген оюбуз бар, Кудай буйрса, сотко.
сот болуп анан үйлөнөйүн деп атасызбы? Жок, ага жер эле үйлөнө беребиз. Буюрса. Сотко жер эле. Жакшы. Кыргызстанда бир жыл ичинде 17 000 аял үй бүлөлүк зорлук зомбулуктан милиция кызматкерлерине жардам сурап кайрылат экен. Бул катталгандардын тизмеси да. Ал эми катталбагандар милиция кызматкерлерине уят болот, тууган уруктан деги эле сөз болбой эле деп барбай койгондор дагы бар да. Деги эле ушул үй бүлөдөгү зорлук зомбулукту кантип токтотсок болот? Сиздин жеке адам катары көз карашыңыз. Негизи мен да ушуну постоянно өзүм да Инстаграмга чыгарып айтып жүрөм. Анан бул боюнча негизи сиз туура айтып атасыз, катталгандар эле да. Бизде көбүнчө мындай кыргыздарда менталитет калып калганда, эл эмне дейт, тууган тушкандар эмне дейт, кошуналар эмне дейт деп, байкуш аялдар ушундай чыдамкай эле экен. Сабап тепки жесе деле ушинтип чыдап кете берип, балдары үчүн чыдап жүрө беришет да. Анан бул жерде мен неге булардын алдын алуу деп айтат элем. Негизи өткөндө да ушу кайталап айта кетейин. Ошол кезде эгер тепки жеген болсо, күйөөсүнөн зордук зомбулук көргөн болсо, в обязательном порядке милицияга арыз менен кайрылыш керек. Азыр мына жанагы билесиз да, Асель Ногойбаева деп катталгандан кийин, кулак мурду кесилгенден кийин, бул даже жазык кодексине 177-берене семейное насилие деп, бул боюнча азыр ушундай семейный насилие менен биринчи административный правонарушение, челесе повреждение жок болсо дагы мас болуп үйүндө скандал кылып, колунан минтип түрдүйүп ошону алып келгендер соттор 7 суткага чыгармап атышат даже. Баягы эле биздики эле кыргыз мындайча айтканда менталитет, туугандар эмне дейт, булар эмне дейт деп арыз жазбайт. Арыз жазса дагы эртеси күнү тосмо арыз менен кайра чыгарып кетишет да. Анан ал чыгат, безнаказанность, ушинтип эметет турбайбы деп туруп, эртеси күнү кайра ичип алып сабайт. Анан кайра неметет, 1-2 күн түрмөдө отургандан кайра туугандары, айылдары, кошуналары, ата-энесине барып ушинтип келип кайра тосмо арыз берет. Анан ошентилер безнаказанность деп атып, аяга жанагындай инвалиддик кылып сабап атышат, өлтүрүп коюп атышат. Ошондуктан мыйзам боюнча бул азыр 177-берене катуу иштеп атат. Эгер действительно ошондо кол көтөргөн болсо, в обязательном порядке булардын үстүнөн арыз жазып, мыйзам чегинде жаза алдырып, кичине отургузуп, анан тосмо арыз береби же ажырашабы аны өзү чечет деп. Негизи бул боюнча дароо эле милиция кызматкерлерине кайрылса, ошондо мен эффективдүү болот дейт элем. Казакстанда Бишимбаевдин соту ачык сот болду. Телевидениядан дагы жалпы элге көргөзүлдү. Кыргызстанда да дал ушундай соттордун болушун сиз колдойт белеңиз. Мисалы, Асель Ногойбаеванын соту деле жабып өттү да. Баягы семьялар сырттан эле тартып койгон болсо, сот процесси кандай жүрдү, кандай чечим чыкты, ошону түз эфирден көрө алган жокпуз. Ал эми Ошто болгон окуянын деле эми сот процесси болсо, анын деле ошол сыяктуу болот да. Деги эле ушундай ачык соттор телевидение аркылуу элдин баарына көргөзүлсө, сиз колдойт белеңиз? Негизи, эгер ошондой ачык сот болсо, любой процесстер ошондой болсо, мен негизи колдойт элем. Анткени бул эң башкысы неме да, элдер да көрүп турат, мындайча айтканда, устность, гласность деп, ошо элдердин баары көрүп, анан коомчулукта соттору ушинтип иштейт экен, ушундай болот экен деп ошолорду көрүп да кийин чечим чыкса дагы, минти бул жерде мындай турбайбы деп дагы адамдардын дагы аң сезими көтөрүлөт дейт. Анткени кээ бирөө мындай да, баарыбыз эле билгендей, кээ кезде эмнеге сотторго нааразы болушат. Эми, конечно, 5 кол тең эмес дегендей, жакшы сот, жаман сот бар дегендей эле, жанагындай сотту жаман көрүшөт, же неме болушат. Бирок баары эле айтат, мен балам күнөөлүү эмес, же мен күнөөлүү эмесмин дейт да. Анда кылмышты ким кылды? Анда ким кылбады? Дегендей эле, эгер ошондой онлайн трансляция болуп көрүнүп турса, мына мисалы прокурорбу же ким мына доказательство болуп моундай болду деп көбөлөр айтып турса, анан кийин срок берсе дагы же доказательство акталып кетип атса дагы, бул жерде анткени ал жерде сен болгон жоксуң да, сен ошол жердеги соттогу болгон материал менен эметесиң дегендей, бунун действительно чечим чыкса дагы, мындай туура чечим болду деп адамдардын дагы мындайча айтканда аң сезими көтөрүлөт деп ойлойт элем да. Азирет айымдын сотун дал ушундай онлайн трансляция аркылуу берүү бизде мүмкүнчүлүгү барбы? Негизи мүмкүнчүлүк мындайча бүт Кыргызстан боюнча трансляция кылуу аны билбейт экенмин, бирок мыйзам боюнча бизде ал эме закрытый процесс эмес, открытый процесс деп айтылат. Открытый процесске журналисттер кирсе болот до конца. Туугандары, жакын туугандары карап катыша берет. Бирок ошо жана бизде мыйзам жагына өзүбүз өткөндө президентибиз указы чыкты. Ал жерде азыр сразу эле онлайн аудиозапись, видеозапись тартып турат.
Ал эртең адвокаттары, прокурорлор бүт ошо менен алып таанышса, жабырлануучу таанышса болот. А мисалы ниети бар журналисттер барып ошол Айзерек айымдын сотун элге көргөзөм деген ою болсо, бизде мүмкүнчүлүк барбы, бизге жооп беришеби ошентип кирип тартабыз десек? Негизи мыйзам боюнча өткөндө деле көрүп атабыз го, мына башка иштер боюнча деле журналисттер ачык кирип тартып жүрүштү. Бул боюнча деле эми журналист катары сот ага решение берет да, соттон уруксаат сураса, сот эгер ооба десе, конечно, элге чагылдырып көрсөтүп берсе болот деп ойлойм да. Эми, конечно, аны бул на усмотрение суда дейбиз да. Кээ бир жерлерде ошондой берет, мына сот сүйлөп атканда, приговор чыгып атканда тартып атышпайбы? Кээ бир жерде ушундай уруксаат берет, анан тартып чагылдырышат да. Соттун уруксааты менен. Жалпы эле коомчулукта үй бүлөлүк зорлук-зомбулук, наркотикадан башка дагы сизге кандай чоң кылмыштар келип душар болосуз, ушундай чоң кылмыштардын ишин алып барууга? Наркотиктан башка? Наркотикалык жана ошондой эле үй бүлөлүк зорлук-зомбулуктан башка. Зордуктоо боюнча көп келишет. Кээ кезде действительно зордуктоо боюнча, кээ кезде действительно жана кээ бир кыздар бар, подстава менен иштегендер бар. Ата-энесинен, үй бүлөсүнөн эле жөн эле коркуп арыз жазып койгондар бар. Ошондой иштер менен да көп иштейбиз. Анан азыр мына 21-кылымда эң башкы бул алдамчылык, мошенничество көбөйдү. Мошенничество менен да көп иштейбиз да. Анан көбүнчө мигранттын балдары ушундай зорлук-зомбулукка кабылат го. Мисалы жаңылыктар болсун, ММКларда чыгарып атканда деле ата-энеси миграцияда жүргөндө туугандары тарабынан ушундай зорлук-зомбулукка кабылыптыр деп. Бул кыз балдар эмес, жада калса эркек балдарга дагы зорлук-зомбулук көрүлүп атат, э? Ооба, туура айтасыз. Бул жерде дагы биз көбүнчө иштер алганда бүт эле жанагы ата-энеси чет өлкөгө кетип иштеп кеткендер, анан жанагы алыс туугандарына чыштап койгондо, ошо айылдан туугандары, ошо алыс туугандар ичип келип алып, ушундай зордук-зомбулук же жаш жана жашы жетелик кыздарга развратное действие в отношении малолетнего ребенка деп ошондой ыплас иштерин кылган адамдарды көп эле көрүп жүрөбүз. Андай да көп кездешет. Сизге кайрылган окуялар барбы? Ошолор менен биздин көрүүчүлөр менен бөлүшүп атпайсызбы? Акыркы кайсы айда айтып койсок? Калган окуяңызды айта берсеңиз болот, мигранттын балдары тууралуу, мисалы зорлук-зомбулук көргөн. Ал кайсынысын айтсам? Эми биздики дагы мындай атын айтпай эле, районду айтпай эле коелу, анткени бул бизде конфиденциальность деп буну чыгарбашыбыз керек, айтпашыбыз керек. Биз дагы мыйзам чегинде жооп берип калабыз. Мисалы, ушу Чүй областында бир окуя болгон. Тоже ушундай чет жакта болгондуктан ошол жака эжесине жардам берип, окусун деп берип койгон. Анан эжесинин, мисалы байкенин бир тууган эжесинин күйөөсү, мындайча жездеси ушундай кечинде эжеси уктап калганда, анан жанагынтип келип коркутуп, жаман ыплас иштерин, кыз 14 жашта болчу. Ошондой ыплас иштерин кылып, жанагындай иштерин кылып, ошондой иштерди көрүп жүрөбүз да. 14 жаштагы кыз алгач жардамды кимден сураган? 14 жаштагы кыз ачыгын айтканда 1 жыл ошондой кылып жүрүп, коркуп жүрө берген да, сен айтсаң момундай болот, тиндей болот. Эми жаш кыз да, коркот, мындайча айтканда ымыркай бала десек болот. Анан кийин ыйлап, кайра мына каникулдан кийин эжең үйүнө барасың дегенде, уже ыйлап, уже чыдабай, анан ошо мамасына айтканда, ыйлап айтып жүргөн. Анан мамасы ошо кезде адвокат издеп, бизди жалдап, бул дагы бир СМИге чыгып ызычуу болгон иш да, бул да негизи. Адвокат катары сиздин алып барган иштериңиз өзгөчө, мисалы ыкма барбы? Адвокаттардын мисалы ыкмалары болобу, юридикалык жактан алгач бул ишти аткаргандан кийин сот процессинде буну кылам деген сыяктуучу. Например? Мисалы журналисттер алдын ала план түзүп алабыз да. Ошол сыяктуу эле сиздерге. Эми план деле болот. Бизде эми адвокаттарда кандай план? План эмес да, эми постоянно кетет дегендей. Биринчи тергөө камайт, тергөөдөн кийин сотко өтөт, биринчи инстанция, андан кийин город, анан верховный, постоянно эле ушундай дегенде план деле болбойт. Эми ушундай мыйзам боюнча эле кете берет деген сөз да. Рахмат чоң. Бүгүнкү берген маегиңизге рахмат. Абдан кызыктуу маек болду деп ойлойм. Биздин көрүүчүлөргө дагы жалпы эле өзүңүз юрист, адвокат катары биздин көрүүчүлөрүбүзгө, жалпы эле кыргызстандык жарандарга кеңешиңизди айтып өтсөңүз болот. Элдерге эмне деп кайрылып кетет элек? Мисалы, көбүнчөсү билбешчү да, жанагындай сөз айтып койсок эле безнаказанность калып калабыз деп жүрчү да. Мына өзүңөр практикада көрүп атасыңар, азыр иштелип жүрүп атат. Ушундай дагы эл бузар адамдар, стабилдүүлүктү жок кылам дегендер, кандай десем, дагы мына призыв кылып ушундай сөз сүйлөгөн адамдарга мына
кылмыш жоопкерчилиги бар дейт элем. Ошондо интернетке чыгаарда, комментарий жазарда, сүйлөгөндө дагы мындайча айтканда абайлап мыйзамды бузбай сүйлөсөңөр деп айтат элем. Ошондой эле жанагы зордук зомбулук кылган эркектер да көп да. Зордук зомбулук кылган эркектерге дагы айрылат элек. Көбүнчөсү билбегендерге мыйзам 177-беренеде соттор сабап келип эмне кылат, сразу эле камап атат. Азыр бул мыйзам катуу күчүндө, катуу иштеп атат деп айтса керек. Ошондуктан мыйзам аларга дагы эми кыскача айтып кетели, мыйзам бузпаңыздар деп айтат элем. Негизи биз адвокаттар кээ бир ойлошот да, кылмыш болсо экен, буларга ошо мындай кардар келип ошо менен иш кылышат деп. Биз наоборот тилейбиз. Кылмыш болбосо экен, баары жакшы болсо экен депчи. Кудайдан тилейбиз, биздин услуга силерге тийип калбаса экен деп дегендей. Сизге деңсоолук каалайбыз. Буюрса сот болуп, акыйкатты ак менен караны ажыраткан адам болуңуз. Эртерээк колуктуңузду жооптуруңуз, анан иш иштеп эле жүрө бербей. Туура айтасыз. Рахмат, чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Сиздерге да айдана чоң рахмат. Ошондой эле Сокал медианын жамаатына дагы мына маңдайыбызда көп киши отурушат карап. Чоң рахмат сиздерге. Биз всегда ар дайым кызматка даярбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен биздин эфирибиз соңуна чыкты. Кызыктуу эфир болду деп ойлойм. Шердар мырза бизге абдан жакшы маек куруп берди. Алдагы эфирлерде жолугушканча сак саламат болуңуздар. Сокол медиа YouTube каналына тамамдап унутпаңыздар.